Кутман кеч бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Бүгүн биздин Тил Ордо долбоорунда чөйрөдөн тышкары конок чакырганбыз. Коногубуз Камбар Албобулов атындагы номер 88 орто мектептин кыргыз тили жана адабият мугалими, абдан тажрыйбалуу, чыгармачыл педагог эжебиз Айтмамбетова Рая Кадыровна келип отурат. Рая эже угуп атабы? Угулуп атсаңда мен долбоорубуз жөнүндө кыскача айтып кетейин. Биз азыркы ушул жерде катышып жаткан катышуучулар Жылдыз Академия деген Бишкектеги IT мектебинин программалоо курсун аяктап жаткан студенттербиз. Биз азыркы учурда ушу Германиядагы айтишник жердешибиз Азамат Тактакуновдун демилгеси менен бир нече долбоорлорду түзүп, ошолордун үстүндө иштеп жаткан учурубуз. Ошол долбоорлордун бири мен сизге айтып өткөм, бул Тил Ордо долбоору болуп эсептелет. Долбоорубуз жөнүндө кыскача айтып кетсем, бул Тил Ордо долбоору бүгүнкү күндөгү заманбап үлгүдө жасалып, маалымат камтылган, эне тилибизге басым жасоого, аны өнүктүрүүгө багытталган кыргыз тилиндеги сайт же болбосо долбоор деп айтсак болот. Биздин максаттар болуп, кыргыз тилиндеги түзүлгөн баардык сайттарды, анан кызматтарды топтоо, кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошкон, анан ошол салым кошууга аракет кылып жаткан баардык инсандарды чогултуу, ошондой эле тилди өнүктүрүүгө багытталган баардык иш-аракеттерди бир платформага бириктирип ишке ашырууга өбөлгө түзүү. Принциптерибиз болсо, долбоор кыргыз тилине багытталгандыктан, негизги принцип пайдалуу сайттардын жыйнагын топтоо менен бирге кыргыз тилдүү окурмандарга кыргыз сайттарын тааныштыруу болуп эсептелет. Ошондой эле кыргыз сайттарынын өнүгүшүн колдоо жана жайылтуу, анан кыргыз тилдүү сайттардын санын көбөйтүү болуп эсептелет да. Кыскача ушундай биздин долбоор жөнүндө. Ошол Азамат Токтогонов алып келген долбоорлордун бири ушул Тил Ордо долбоорунда азыркы учурда 6-7 киши активдүү иштеп жатабыз. Анан бүгүнкү сизди конокко чакыруубуздун максаты сизди тилчи катары негизи кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошууга кайдыгер эмес жаран катары чакырганбыз. Сайтыбыз жөнүндө оюңузду айтып, азыр мен сайтты демонстрация кылам, анан өз ой пикирлериңизди айтып кетсеңиз. Меники угулуп атабы? Плюс коюп койсоңор угулуп атса. Угулуп атат сиздики. Бирок Рая эже сүйлөй албайт окшойт. Микрофону жок экен аныкы. Анда азыр эжеге көрсөтө эле сайт жөнүндө. Бул биздин Тил Ордо сайтынын азыркы учурдагы долбоордун сайты болуп эсептелет. Жаңы сайтты түзүп баштадык. Бул жерде кыскача жазылган долбоор жөнүндө талкуулоо, анан долбоорлор деп кетет. Бул жерде долбоорлорду басканда бул кыргызча сайттардын топтомуна кире аласыз. Бул жерде жалаң кыргыз тилинде түзүлгөн сайттар камтылган. Жана бул сайттар өзүнүн категорияларга бөлүнүп жазылганда, кимге кайсы категория кызыктырган болсо, ошол категорияны бул жерден жазып, ошол долбоор издөө кнопкасы менен басып таба алат. Андан тышкары бизде форум деген дагы бөлүмүбүз бар. Форумда болсо, бул жалаң кыргыз тилине байланыштуу, кыргыз тилинин өнүгүшүнө байланыштуу суроолор, жооптор камтылган десем болот. Бул жерден баардык эле сайтка кирген коноктор катталып же катталбай деле ошол жерден өзүнө кызыктырган суроолорду берсе болот, жана өзүнө керектүү суроолорду да издеп таап, ошол жактан жоопторун окуп алса болот да. Кыскасын айтканда, ошол биздин сайтта кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталгандыктан, ар бир кыргыз тилине кайдыгер эмес жаран өзүнүн кыргыз тилин өнүктүрүүгө кандай дагы салым кошсо болот, кандай иш-аракеттерди кылыш керек деген сыяктуу өздөрүнүн ой пикирлерин айтып, ушул жактан талкууга алып, анан ушул жерден кандайдыр бир
иш-чараларды жүргүзүүгө багытталган сайт деп айтсам болот. Кыскача ушундай биздин сайт жөнүндө. Бул жерде катышуучулар ошол сайтка катталган катышуучулар ушул жерге чыгып калат. Райжи азыр сиз сүйлөй аласызбы, сүйлөй албайсызбы? Сүйлөй алсаңыз микрофонуңузду иштетип, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып кетсеңиз, сайт жөнүндө, биздин долбоор, негизги долбоор жөнүндө кандай кадамдар жасалаттыр, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып кетсеңиз. Дагы эмнелерди кылсак болот деген сыяктуу. Райжи угуп атабы биздики? Рая Каденовна, бул эмнеге эжени чакырдым, анткени бул эже менин мурунку кесиптешим деп айтсам болот. Мен өзүм бул жерде көпчүлүгүңүздөр билгендей эле, мен университетте сабак берем, андан тышкары мектепте дагы по совместительству сабак берчүмүн. Ошол учурда Рая Каденовна менин мурунку кесиптешим болуп саналат. Ошондуктан мурда чогуу иштегендиктен Рая эжени мен кесиптеш катары жакшы тааныйм. Анан тил боюнча ар кандай иш-чараларды алып барып жүргөндүгүн билем, организатор дагы катары мектепте иш алып барат. Рая эже, микрофонуңузду иштетсеңиз жакшы болот эле, угуп аткан болсо же чатка жооп жазып койсоңуз. Угулуп атабы? Угуп атат. Сизди угуп атат. Саламатсыздар. Мен азыр эле жаңы эле микрофонум араң иштеди. Ушу телефонум өткөндө түшүп алганыма байланыштуу. Азыр гана угулдум. Нургүл, мен акыркы гана сайт жөнүндө айтып аткандарыңды угуп калдым. Калган мурунку сөздөрүңдү угуп алган жокмун. Анан жакшы долбоор экен. Демек азыр баарыбыз кыргыз болгондон кийин кыргыз тилин өнүктүрүүгө ар бир жаран өз салымын кошсо жакшы болот эле да. Анан жакшы проект менен иштеп, жакшы проект негиздеп жатыптырсыңар. Анан силердин катарыңарга кошулганыңарга кубанычтуумун. Анан эң негизги биздин максатыбыз кандай болот? Биз катышуучулар катары. Катышуучулар катары ошо сиздер кыргыз тилчи катары, биз эми бул жерде тилчи эмеспиз да, көбүнчөбүз тилчи, кыргыз тилчи эместер да, көбүнчө башка кесиптин ээлери болгондуктан ошол сайтка ошо тилчилердин дагы жардамы тиеби, бизге ар кандай кеңештер болобу, сунуштар, пикирлер боюнча жардамдар керек деп, ошон үчүн биз бүгүн биринчи коногубуз болуп эсептелесиз. Бүгүн уже ошо тапшырмабыз ушундай болчу, азыркы тапшырмабыз биздики чөйрө деген азыркы проектибиздин общий жалпы аты чөйрөдө. Ошо чөйрөдөн тышкары дагы конокторду чакырып, өзүңөрдүн долбоор менен тааныштыра бергиле деген да. Анан бүгүн биринчи конок катары сизди чакырып жатканбыз. Анан азыркы сизден суранып турган бул өзүңүздүн ой пикириңизди угуу болчу. Мен ошо башында проекттин негизги максатын түшүнө алган жокмун, анткени кечире кирип калдым. Бирок Кыскача кайталап кетсек дейин анда, мен мурунку силердин максатыңыздын ошо сайтка биз деген ушул Жылдыз Академия деген Бишкекте IT мектебинин программалоо курсунун акыркы айларын аяктап жаткан студенттербиз. Азыркы учурда ошо Германиядагы IT боюнча IT багытындагы иштеп жаткан жердешибиз Азамат Токтакуновдун демилгеси менен бир нече долбоорлор түзүлгөн да. Анан ошолордун үстүндө иштеп жатабыз да азыркы ошол Жылдыз Академиянын студенттери. Анан ошол долбоорлордун бири бул Тил Ордо долбоору. Ал жерде бир нече кыргыз тилиндеги долбоорлор бар. Ошол Тил Ордо долбоору ошол кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган да. Долбоордун негизги максаттары, долбоор жөнүндө кыскача маалыматты айтып кеттим, уктуңуз окшойт да. Эгер укпасаңыз дагы бир жолу кайталап кетейин.
Ошол Нургүл, мен ошо долбоордун максатын угуп алган жокмун да. Сайт жөнүндө айтып атканыңды эле угуп калдым. Бул тил ордо деген долбоор бул бүгүнкү күндөгү заманбап үлгүдө жасалып, маалымат камтылган эне тилибизге басым жасоого, аны өнүктүрүүгө багытталган кыргыз тилиндеги сайт анан долбоор болуп саналат да. Максаттарыбыз болсо кыргыз тилинде түзүлгөн баардык сайттарды жана кызматтарды топтоо, кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошкон, кошууга аракет кылып жаткан баардык инсандарды чогултуу, анан тилди өнүктүрүүгө багытталган баардык иш-аракеттерди, иш-чараларды бир платформага бириктирип, аларды ишке ашырууга өбөлгө түзүү болуп эсептелет. Принциптерге болсо, биздин долбоорубуз кыргыз тилине багытталгандыктан, негизги принципибиз болуп, пайдалуу сайттардын жыйнагын топтоо менен бирге кыргыз тилдүү окурмандарга кыргыз сайттарын тааныштыруу болуп эсептелет. Андан тышкары кыргыз сайттарынын өнүгүшүн колдоо жана жайылтуу, ошондой эле келечекте кыргыз тилдүү сайттардын санын көбөйтүү болуп эсептелет да. Негизги максатыбыз менен принциптерибиз ушулар. Абдан жакшы принцип экен, чын эле абдан жакшы багыттар экен. Чынында биз Кыргызстан, кыргыз тили өнүктү, кыргыз тилинен мамлекеттик тил катары кабыл алганына мына 31 жыл деп быйыл белгилеп аттык да. Бирок ошо Кыргызстанга байкоо жүргүзүп карап көрсөк, андай деле мындай чоң өзгөрүүлөр болгон жок да. Ошондуктан ушундай сайт, ушундай долбоорлор болгону жакшы экен. Мен ак тилим менен силерге жардам берүүгө даярмын. Колуман келишинче кеңештерди айтууга даярмын. Азаматсыңар мыкты долбоор экен. Рахмат, Райжа. Анда катышуучулардан дагы суроолор болсо, сурооңуздар болсо берсеңиздер. Рая эже айтып берсеңиз, биринчи өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Кайсы мектепте Мен айтып берсеңиз. Новостройка Көкчарда Тамбаралы Бобулов атындагы номер 88 орто мектебинде орус класстарына кыргыз тил сабагынан берем. Ошо мен да суроо берип кетейин, жалпы катышуучулардын атынан. Ошол 88 мектепте тилди өнүктүрүүгө кандай иш-чаралар болуп жатат, буга чейин болуп өткөн, сиз тараптан кандай салым кошуп жатасыздар ушул боюнча? Быйыл биз ошо 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата мен өзүм классым 8 Б класс. Биз өзүбүз флешмоб кылып, Көкчар Новостройканы бир сыйра көчөлөрүн баарын кыдырып, эне тилди даңазалоо ырларын, эне тилдин гимнин, эне тил жөнүндө ырларды, макалдарды айтып, желектерибизди көтөрүп алып бир сыйра кыдырып чыктык быйыл 23 сентябрда. Абдан көчөгө басып бараткан элдер токтоп, өзлөрүнүн ыраазычылыгын билдирип жатышты. Бул быйылкы жылы биз кичине болсо дагы өзүмдүн классым менен кошкон салымым деп айта алам. Абдан сонун экен, сонун демилге болуптур. Биздин ушул долбоорго дагы кандай өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып элеңиз? Мен азыр эң негизги мен мындай ойлойм да. Азыр кандай десем, жанакы тилди, кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн ушу кыргызча сүйлөгөнгө мындай аракет кылыш, кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет кылыш керек да. Мисалы ошо балдарды кызыктырыш керек. Бизде мисалы англис тилин үйрөтүүгө көптөгөн багыттар жасалып, жакшынакай бир мультфильмдерди, балдарды кызыктырган мультфильмдер бар да. Ал эми кыргыз тилин өнүктүрүүдө бизде көптөгөн андай мультфильм, жомоктор жок болгону жокко эле эсеп болуп атат да, аз санда. Ошондуктан биздин кыргыз тилге кызыгуу азыраакпы деп да ойлойм да. Ошол боюнча айтып кетсем, биздин долбоорлордун айтып атпаймынбы, бизден башка дагы көптөгөн долбоорлор иш жүзүнө ашып жатат деп азыр. Ошонун ичинде дагы ошол кыргызча фильмдерди, мультфильмдерди кыргызча которуу боюнча дагы долбоорлор азыр ишке ашып жатат. Буюрса баардык эле долбоорлор негизи кыргыз тилинде болгондуктан алардын баары ишке ашып кетсе, буюрса кыргыз тилинин өнүгүшүнө абдан чоң өбөлгө болот деп ойлоп жатабыз. Жана келечек долбоор, биздин долбоор негизи келечек долбоору деп аталат, жалпы жана Жылдыз академияда.
жана рекламаларды да көрүнүк жарнактар деп атпайбызбы, ошо рекламалардагы кыргыз тилинде бирок туура эмес жазылгандар да болуп атат да. Чоң жанагы илинген ошо көрүнүк жарнактардагы каталар бар. Ошолор зээнди кейитет да. Керек болсо биздин Кыргызстандын улуттук телеканалда жана жаштардын теле берүүлөрү болот. Ошондо дагы мындай ката нерселер көп кездешет да. Аны бүт баары көрүп аткандыктан, ушундай жазылат го, ушундай айтылат го деген ой калып атат да. Анан ошондуктан кандай кылсам, мен өзүм сабактарымда, мисалы, мындай жакында ушундай 10-класс орус класстарда меники бирок кыргыз тилден берем. Мен классыма мындай тапшырма берип аттым да эми. Мисалы, кыргыздын улуттук оюндары деп ошол боюнча жарыш сабактарды кылдым. Кыргыздын улуттук баш кийимдери деп бир күнкү сабакты кылдым. Балдар абдан кызыгат экен өзүнүн жерине. Анан ошондуктан мындай кыска метраждуу деле кыргыздын улуттук аспаптары деп ошондойлорду уюштуруп, кыргыздын улуттук кийимдери деген ушундай теле берүүлөрдү, кыска теле берүүлөрдү оюн түрүндө кылып деле уюштурса жакшы болот деле да. Бизде мисалы мага жаккан нерсеси Актан Акылай деген дагы мультфильм бар го кыргызча. Ошондо көп жакшы нерселер, ойлор көрсөтүлөт да. Ушундай теле берүүнү биз көбүрөөк кылсак сонун болот эле деп ойлойм. Ооба, туура айтасыз. Ар бир кыргыз жаранына ушул кыргыз тилинин өнүгүшүнө кайдыгер карабайт болуш керек. Ошондуктан баягы тигил өнүктүрөт же бул бийликте тараптагылар өнүктүрөт деп отура бербей, ар бирибиз өз аракет кылганыбыз туура деп ойлойм мен дагы. Оюңуздарды айтып, оюңуздар менен бөлүшүп, бүгүнкү биздин долбоордон сырткары дагы башка долбоордо катышуучулар келген. Бул жакта өзүңөрдүн оюңарды бөлүшүп, суроолоруңарды берип катышып отурсаңыздар. Рая эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Атым Сезим. Бир эме сиз айтып отурсаңыз, бир мындай суроом пайда болду да. Биз ушул сайтыбызды өнүккөнгө дагы көптөгөн салымдарыбызды кошобуз да, өзүбүз жана ошо мындай окуучулар же кандайдыр бир жана кыргызча жакшы сүйлөбөгөндөр кызыгуу үчүн биздин сайтка ушундай мындай видеолорду көбүрөөк киргизген жакшыбы, же чтобы алар сразу туура сүйлөш үчүн мындай грамматика жагына көбүрөөк басым кылган, мындай кыргыз тилинин грамматикасын көбүрөөк киргизген жакшыбы, кандай жакшы? Биз негизи ошондой эме категорияларды кошолу деген планыбызда бар да. Сиздин оюңуз кандай? Грамматика эң биринчи менин оюмча жанагы кыргыз жергесин тааныштыруу, Кыргызстанды тааныштыруу, Кыргыздын символикасын тааныштыруу, анан Кыргыздын улуттук баш кийимдерин тааныштыруу, Кыргыздын улуттук аспаптары, Кыргыздын улуу инсандары деп ушундай бир кыска метраждуу болсо да мындай көрсөтүп турса кызыгат эле дейм да. Менимчечи. Анан грамматикалык болгондо, мисалы жанагы азыр могу бизде 5-6 класстан баштап жаңы программа бир жаңы сунуштаган да бир Айгүл Оморова дегенчи. Ошондо бир жакшы нерсе да, мага жаккан нерсеси жанагы эме 10 минуттук сабаттык жазуу деген да. Мен ошону өзүмдүн сабагымда колдонуп атам да. Мисалы көп колдонулган, мисалы жана үй бүлө деген сөзчү. Ошону ар ким ар кандай жазат да, үй бүлө деп эки созулма кылып, же болбосо үй бүлө деп созулма үйнү кылып, же болбосо ортосуна сызыкча коюп жазбайт, сызыкча койбой жазат. Ушундай ар түрдүү кылат да. Ошон үчүн грамматиканы киргизсеңер дагы ушундай кыска нуска кылып, көп адамдар көп пайдаланган сөздөрдү. Күнүмдүк турмушта адамдар көп пайдаланган сөздөрдү. Грамматиканы тереңдетпей деле, ушундай тереңдетпей, кереги жок. Тереңдетүүнүн такыр эле кереги жок деп ойлойм да. Мындай орус тилдүү адамдарга, эгерде биздин сайтыңар, силердин сайтыңар орус тилдүү адамдарга багытталса, демек тереңдетүүнүн кереги жок. Чоң рахмат, Рая эже. Дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер. Рая эже, менде бир суроо бар эле. Биздин сайтты толугу менен карап чыга элек экенсиз. Биздин сайттан карап чыксаңыз аябай жакшы болмок эле. Менин суроом мындай да, төмөндөгүчө. Биздин сайттан эмнелерди көрө алгыңыз келет эми? Аз көпчүлүгүндө орусча издесек бардык маалыматтар интернетте толтура, Ал Кыргызстандан кыргызча маалыматтарды издесек азыраак. Ошо кандай маалыматтарды бизден күткүңүз келет? Биздин сайттан.
кандай маалыматтар? Эгер мен өзүм мугалим болуп атпаймынбы? Маалыматтар болобу же китептер болобу? Китептер азыр онлайн китептер жок, көп болушу мүмкүн. Жана көп нерселер жок болушу мүмкүн да кыргызча маалымат материалдардагычы. Ошо да. Ошо эмне жок кыргызчалардан? Мисалы, Кыргыз тил. чынында, мисалы мен мугалим катары мындай да, мен мугалим катарды эгерде силердин сайтыңарда мен орус тилдүү мектептерге сабак бергенден кийин кыска тексттерди издегим келет эле. Жанагы мисалы орус эмесинде сайтта мисалы Google'да эме биринчи чейрекке карата жат жазуулардын жыйнагы бар, диктанты. Алар аябай сонун расписанный да, сонун текст. А биз кыргыз тилчилер ошо орус тилдүү класстарга текстти аябай издейбиз да. Ошондуктан ошондой тексттер болсо мага жакшы болот эле маалымат. Андан сырткары жанагы чыгармалар, мурунку чыгармалар болсо мисалы Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү деген чыгармасы бар. Ошонун биз өткөндө электрондуу варианттарын таптап койдук. Аз санда экен да. Ошондой бир чыгармалардын электрондуу варианттарын жайгаштырсаңар жакшы болот эле. Анан мен силердин сайтыңарды көрө элекем, анан ошондуктан да өзүмдүн оюмду кенен айта алып атам. Бизге бир ошондой маалыматтар керек эле да. Рахмат, Райжа, сөз түрдө эске алабыз сайтыбызда. Сиздин кеңештериңизди дагы суроолоруңуздар болсо берсеңиздер. Анда мен дагы суроо узатып коеюн Райжага. Бүгүнкү күндө кыргыз тилиндеги сайттардын өнүгүүсү, анан аларды колдонуу кандай деңгээлде деп ойлойсуз? Мен ишенесиңби бирок дели ошондой кыргыз тилин өнүгүү деген сайтты көрө элекмин, ишенсеңер. Мен андай кыргыз тилде өнүктүрүү деген сайтты мен ошо жыл сайын эле жок, мен колдонбойм. Ошон үчүн билбейт окшойт. Мен андай ошо сайттарды кыргыз тилин өнүктүрүү деген сайтты колдонбойт экен. Бизде жанакы эме да, мен жана айтпадым, Айгүл Омарова деген. Ошол айтып атат да, бизге мисалы орус тилдүү тиги адамдар үчүн, окуучулар үчүн мисалы зататоо, четиш дегендердин түшүнүктөрүн турмушта колдонбогондон кийин көп деле кереги жок депчи. Андан керек силер ошол балдарга күнүмдүк турмушта колдонгон сөздөрдү үйрөтсөңөр жакшы болот эле деп атат да. Анан ушунун оюн мен толук ичинде жакшы колдойм да. Жакшы сунуш экен. Буларды дагы эске алабыз. Азыр биздин сайтыбыз жаңадан гана баягы тушоосу кесилген, даже тушоосу кесилди деп да айтсак болбойт, анткени сайтыбыз запуск боло элек. Жаңадан төрөлүп эле бир аз торолуп келатканда балада катары элестетсек болот сайтыбызда. Анан ошондуктан Мен Нургүл, анан дагы бир кеңеш да. Жанакы мен ошо мен негизи могу эмелерди көп көрөм да, передачаларды жанакы балдардын эме телеберүүлөрүн, анан өзгөчө могу Казакстандын телеберүүлөрүн көрөм да, балдарга арналганчы. Алардын жанакы бизде эгерде баластан болсо алардын Балакай деген передачасы бар да. Мен өзүм балам ошо кичинерээк кезде, азыр 4 класста, кичинерээк кезде мен ошо Балакай деген телепередачасын көрчүмүн да, көпчү. Ошондо балдар үчүн сонун жакшынакай маалыматтар бар. Анан ошо мындай силерге кеңешим да, эгер силер сайтты ошондой өнүктүргүңөр келсе, жанакы орустарда дагы жана код код беле, код бир мындай маалыматтарды айтып туруп, анан кайра тест катары балдардан сурайт да, мындай оңой нерсени, мисалы физикадан деле аябай татаал түшүнүктүү түшүндүрөт, мындай жөнөкөй тил менен. Анан кайра балдардан тест алат да, эми мындай сынакта элечи, эмеде телевизордон эле. Анан силерде дагы мындай ошондой сайттар көбүрөөк болсо деп атам да, балдарды кызыктырган. Балдар үчүн, мына окуучулар үчүн арналган тесттер, ошондой телеберүүлөр болсо сонун болот эле. ооба, аны дагы ошол планыбызда бар. Балдар үчүн дагы өзүнчө категория бөлүмдөр ачылат. Буюрса, ошол нерселердин баарын эске алабыз. Ошолорду эске алып, андан сырткары дагы бир суроо. Мисалы, жанакы эмелерди, сөздөрдү бир мындай преемственность. Мисалы, преемственность деген сөздү мен тилчи катары тиги котормосун таппай койдум. Үзгүлтүксүздүк деп берилип турат. Анан ушундай кээ бир сөздөр бар да. Ошолордун котормосун да изилдеп, жөнөкөйлөтүп бизге которулса жакшы болот эле да. Анан ушундай сөздүн мындай которулушу дагы бизге кыйындык түзөт кээ бир учурларда.
Ошол сөздөрдү которуу боюнча мүмкүн кийин бизге жардамчы болуп сизди да кошо алабыз деген ой болот да. Ошондой сиздин инициативаларыңызды ар кандай идеяларыңыз боюнча бизге жардамчы может катары кийин бизге кошуласыз деп ойлойм. Дагы кимде суроо бар, эженин айткандары боюнча өзүңөрдүн оюңарды айткыла, пикирлери боюнча силер кандай ойдосуңар, ошондой бөлүмдөрдү кошкондо кандай болот деп ойлоп атасыңар? Дагы силердин оюңар боюнча дагы кандай бөлүмдөрдү кошсок болот? Кандай кылсак сайтыбыз кызыктуу болот, элдерге жеткиликтүү болот, ыңгайлуу болот? Биздин Тил Ордо долбоорунан сырткары келген коноктор өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшүп кетсеңер болот. Чолпон, Эрбол, Жаркынай, бул жерде бизде коноктор бар экен, Айжамал. Биздин сайт менен таанышып чыккан болсоңор, сайт боюнча өзүңөрдүн оюңарды айта кетсеңер деп атам да. Райжы дагы менде суроо бар. Азыр башка тилден кирген сөздөр деп калып атып, азыр ошону которуш керек депчи. Негизи эле кыргыз тил илиминде башка тилдерден кирген сөздөрдү которуу деген неме бар да. Мына мисалга айтсак, биз азыр техникалык нерселерди которуп атканда биз сайттар менен иштейбиз да. Көбүнчөгү эмелер тилдер бул американча болуп калат да. Ошол тилдерди биз кыргызча которгондо маанилери ар кандай болуп калышы мүмкүн. Биз ошолорду кандай, мисалга биз башка тилдерден кирген, бизде аэропорт деген бар, аэропортту башка аэродром же башка кандай аба майданы дебей, биз ошол тилдерди ошо боюнча эле калтырсак кандай дейсиз? Сиз кыргыз тил катарчы айтып берсеңиз. Биз дагы башка техникалык эмелерди маанилери башка болуп калат да кыргыз тилде которгондочу. Ошол жөнүндө айтып атпайм мен. Жанакы преемственностьти биз мектепте көп колдонобуз да. Преемственность деген сөзчү. Анан биз интернеттен караганда үзгүлтүксүздүк деп которулуп атат да. Анан мааниси башка искажение болуп атат да, мааниси бурулуп кетип атат. Анан ошондуктан ушул жагы абдан кыйын болуп атат да бизге дагычы. Анан мен көбүнчө мисалы мындай кылам да, мисалы орус тилдеги сөздөрдү казак тили менен иштейм. Казакча котормосунчу. Анан ошондо бизге кичине туура келет да, мен ушундай кылып атам. Анан сен жана айткан сөздөрүң мындай да, нукура мындай болуп калды да. Биз алар мурунтан бери колдонуп келе жатат. Андай сөздөрү өз ордуна эле калтыруу эле туурабы деп ойлойм да. Аэропорт жана аэродром деген сөздөр, мисалы, сен айтып аткан сөздөрчү. Рахмат. Ушул котормо боюнча дагы бир сурап кетейин. Биз ушул сайтты жазып атканда биз пароль деген сөздө бир аз талаш болуп калды да. Парольдер сыр сөз, анан купуя сөз деп которулат экен. Издесек анан сыр сөз дегенде айрым жерлерде бул кандай десем, кош сөз болуп эсептелет да, сыр сөздө экөө бир болуп жазылган жерлер бар экен да, сыр сөз деген кошулуп жазылган сөздөр. Негизи мен ойлоп атам, сыр сөз деген бул кошулбаш керек да. Кошулбай жазылыш керек. Кош сөз катары. Кош сөз анан кошмок сөз деген бар да кыргыз тилинде. Ошол кош сөз катары эле колдонулат деп ойлоп атам да. Анан купуя сөз деген туурараак болобу сиздин оюңузча, же сыр сөз деген туурараак болобу? Мааниси жагынан кайсысы жакыныраак болот деп ойлойсуз? Мен болсо купуя демекмин. Ооба, туура айтасыңар. Ушундай сөздөр көбүрөөк болуп атат да бизде. Мааниси мындай. Анан бирок контекстке карап дагы бизде кыргыз тилде ушундай бар да. Контекстке карап ошо туурасын тандап алуу депчи. Анан бул жерде мен купуя дегенди туура тандап алмапмын. Рахмат. Так, да кимде суроо бар? Мисалычы мына бизде могу жерде бизде остановка деген сөз, бизде ичинде мындай карасаң көйгөйлөр абдан көп эле Нургүлө. Мына мисалы орус тилинен остановка деген сөз уже биздин каныбызга сиңип алды да.
эч кимден дагы аялдама деген сөздү укпайсың. Анан мен ушул бизде ушундай көнүп калыптыр да. Мен мисалы бир жолу кетип баратып тиги бизде за мостом остановить, мосттон кийин токтоңуз деп, мост деген сөз дагы калып калды бизгечи. Көпүрөдөн эмеси кыргыз эл адам экен. Мен түшүп бараткан эме маршрутка. Анан мен айттым да, көпүрөдөн кийин токтоп коюңуз десем, унчукпай эле айдап кетип баратат. Эме мосттон кийин токтотпойсузбу десем, сразу дароо токтоп атат да. Анан ошондуктан бизде көйгөй эле болуш керек деп ойлойм да. Мисалы остановка деген сөздү аялдама деп которулган да. Анан эч ким ошо аялдама деп да айткысы келет. Эмне үчүн аялдама деп ушу эме которулду экен? Мына ушундай суроолор көп туулат да. Сиздердин оюңуздарда көйгөйлөр көп аябай бизде. Рейжи, кечирим сурайм, бизде могу зумдун убакыты чектелип болгондуктан азыр жаап кайра киргенге туура келип атат да. Эгер болсо кайра бир 10-15 минутка кирип берсеңиз, макулуңуздар. Барыңыздар, кайра кирип бериңиздер, анда мен жаап кайра ачайын.